Кечээ билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков мектептерде мыйзамсыз акча топтоого тыюу салган буйрукка кол койду. Коомчулук билим берүү тармагында реформа башталды деп кабылдап, элдин үмүтү ойгонду. Бирок мугалимдердин пикири такыр башка. Алардын айтымында өкмөт мектептерге керектүү шартты түзүп бериши керек. Стол парталарды же болбосо одновременно эле дерезе сынып калат, же болбосо ушундай нерселер болот да. А ушул чыгымдарды, например, ушу фонддун эсебинен эчтеке мамлекеттен бир тыйын нерсе күтпөй эле моментально оңдотуп, бузулган нерсени калыбына келтирип, жоголгон нерсени восстановить этип турчу мугалимдер. Анан эгерде фонддун бардыгын алып кое турган болсо, мамлекет анда бардык нерсени камсыз кылып төлөп бериш керек. А мен ошол жагы ойлонтот азыр. Мектепте каражат жетишпестиктен улам чогултулган дейт мугалимдер. Окуу куралдары, предметтик класстарда илинүүчү иш кагаздар, сабак өтүү үчүн керектүү каражаттар ата-энелерден топтолгон акчанын эсебинен алынган. Мындан тышкары мектепти өз убагында жаңылап ремонттон өткөрүү дагы топтолгон акчадан көз каранды болгон. Эгерде бул муктаждыкты өкмөт чечип берсе, мугалимдер мектеп акча чогултууга муктаж эмес. Эми муну тактап, аныктап, анын ар бир причинасын детально изучать этип туруп, анан токтотсо болмок. Бирок эми мамлекет если камсыздап берсе, биз такыр каршы эмеспиз. Каршы эмеспиз, ата-эне деле каршы эмес. Жетпегендин дардынан фондко таянган нерсе. Мархаба Атаханованын 4 небереси номер 4 Киров мектеп-гимназиясында окуйт. Кечээ чыккан буйруктан анын да кабары бар. Ал мектепке канча сомду эмне үчүн чогултуп келишкендигин айтып берди. 200 сомдон охранага. Биз өзүбүз ушундай сунуш киргизип, өзүбүз шуну кылдык. Анан 250 сом школьный фонд, классный фонд болуп 250ден анан онго квитанция берет. Онда эле жөн эле жыйнап койбойбуз. Ошо квитанцияны алып 450 сомду бир жылына берет. Ошодо ремонт да бар, башкасы да бар. Эми ошончо жардам бербесек болот, мектепке кыйын. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жаңы чыккан буйрукту мектеп жамааты түшүнүү менен кабыл алуусу керектигин билдирет. Билим берүү жана илим министри ар кандай белгилүү даталарда мыйзамсыз акча топтоого тыюу салгандыгын мектеп администрацияларына жеткирүүдө. Ремонтко деген маселе калыш керек. Анан жана копилка, тряпкага, самунга деген нерсе жок да. Ал жерде ремонтко, анан кийин жанагы фонд деген бар, эми ал жанагы мектептин ремонтуна жардам берген болуп калышы мүмкүн. Аны мектептин директору суранат, анан кийин камкорлук кеңеши чечет аны. Аны биз да чече албайбыз. Ошон үчүн жана камкорлук кеңешине адилет сүйлөгөн, чынчыл сүйлөгөн, туура иш жүргүзгөн адамдарды шайлаш керек да. Соңку күндөрү Кыргызстан боюнча мектептерде акча топтоолор боюнча нааразы пикирлер басымдуулук кылып кеткен. Кечээ Бишкек шаарында ата-энелер митинг дагы өткөрүшкөн. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.